Тахмина 24 жаштасың. 2 уулдун, 3 уулдун. Азыр 2 уулум бар. Үчүнчүсүн күтүп атабыз. Бул 4-сү, негизи ортодо 1 уулум жок болуп калган. Азыр бул 4-сү да. 3 уулум бар десең, мен ошол 3 уулум бар деп эсептен чыгаргым келбей эле айта берем ошончу. Жана тесе эне деген эч качан эсептен чыгарбайт. Эмне болду балаңа? Авария болуп кеткенбиз 7 айлыгында. 4 жыл болуп калды. Ортодогу балам эле да. Каяктан келатат экеңер? Шаардан айылга такси менен чыгып кетип атып, ошондой болуп кеткен. Колумда эле чарчап калган. Канча ай эле? 7 ай. Мен баламды жоготкондон кийин эч ким төөлүктүү эмес экенин ошондо түшүнгөм да. Кече эле жаныбызда жүргөн адам таппай, иш жактан таппай калганда, анан эч ким төөлүктүү калып кетпейт, баардык нерсе калышын ошондо түшүнгөмүн. Азыр билбейм, балдарымдын өмүрүн эле тилейм. Ошондой эме сезим болуп калат экен, бирөөнү жоготушдан коркуп калат экенсиң. Анан колумда болгон үчүн дагы көбүрөөк эме болуп калды да, мангачы кыйыныраак болуп калды. Колумда чарчап калганда, больницага кетип атып, колумда чарчап калган, ошодон унутуш кыйын болуп, бирок кийин аркасынан дагы кол төрөдүм. Бирок бирөөнүн ордун бирөө баспайт дегендей, ошон үчүн бирөөлөр обу жок деиши мүмкүн, бирок 3 уул деп эми кемситким келбейт араданчы. Бир дагы Мен жийлетем. Тахмина келип мени ыйлатып кетти.